Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу бир туугандар, бүгүн биз бул сабагыбызда адам баласын барды кырсык балелерден, жин шайтандардан, ошондой эле сыйкырчылардын сыйкырынан сактай турган өтө бир жеңил амал туурасында айтып өтөбүз. Абу Мас'уд Ансари радıyallahu anhu риваят кылат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде мындай деп айтат: "Мен qara'al ayatayn min akhir suratil Baqarah fi laylatin kafatahu." Kimde kim tündösü Bakara surösünün akırkı eki ayatın okuy turgan bolsa, al eki ayat al adamga жетиштүү болот. Тактап айтканда, Аллах Таала ал адамды бардык балелерден, кырсыктардан сактайт. Уламалар бул хадистеги кафатаху деген сөз тууралуу айтышат. Кафатаху деген сөз ушундай бир терең сөз, ал өз ичине көптөгөн мазмундарды камтып алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул эки аят ал адамга жетиштүү болот деди. Тактап айтканда, Аллах Таала бул адамды бардык кырсык балелерден сактайт. Жана да бул адамга көралбастык кылган көралбастардын көралбастыгынан Аллах сактайт. Ошондой эле кафатаху дегендин мааниси Аллах Таала аны жин шайтандардын жамандыгынан сактайт. Жана да ал адамга анын үй бүлөсүнө жамандык каалаган, анын үйүндө тынчтыктын болуусун каалабаган сыйкырчылардын сыйкырынан Аллах Таала сактайт. Урматтуу тууган, караңыз, эки аят окуйсуз. Вактыңыз өтө кыска вакыт кетет. 2 мүнөт кетсин, мейли 3 мүнөт кетсин. Бирок Аллах Таала сизди бул амал аркылуу көптөгөн бардык кырсык балелерден, жин шайтандардан, сыйкырчылардан Аллах Таала сактап атат. Ошондой эле бул эки аяттын фазилети туурасында пайгамбарыбыздын дагы бир хадис келет. Ан Худайфата радıyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Fuddilna alen nasi bi thalathin. Ju'ilatil ardu kulluha lana masjidan ve ju'ilat turbatuha lana tahuran ve ju'ilat sufufana ka sufufil malaikah ve utiyat haula'il kelimat. Akhiru suratil Baqarah min kenzi tahtil arş. Lem yu'ta ahadun qabli ve la yu'ta ahadun ba'di." Ravahun Nesai. Huzayfa radıyallahu anhu rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Başka ümmetlерге berilbegen 3 artıkçılık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetine verildi. En birincisi, yer betinin bardığın Allah Taala bul ümmet üçün namaz okuga jarактуу kıldı. Ekincisi, жердин топурагын Allah Taala bul ümmetke taza kıldı. Bul ümmetke berilgen 3-cü artıkçılık bizdin saptarыбыз периштелердин саптарына окшош дейт Пайгамбарыбыз. Жана да бул ümmetke ушундай бир сөздөр берилди, аяттар. Bakara surösünün akırkı ayatları al Allah'tın arşının астындагы özgöçө казынадан берилген. Бул аятtar menden murda пайгамбарга берилген эмес, жана menden кийин дагы эч кимге берилбейт. Урматтуу туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул хадисин карасак, Пайгамбарыбыз бул ümmetin 3 артыкчылыгын айтты. Эң биринчиси, жер бетинин баарына бул ümmetке намаз окууга уруксат берилди. Мунун себеби бизден мурунку ümmetlerde adamlar namaz okuş üçün, ibadat kılış üçün atayın belgilengen bir жерге çoğuluş керек эле. Ал эми бул ümmetke Allah Taala жеңилдик кылып, жер бетинин ар бир жеринде намаз окууга уруксат берилди. Ал эми Пайгамбарыбыздын бул хадисинде айткан сөзүнөн Allah Taala жердин топурагын бул ümmetke таза кылды. Мунун мааниси бизден мурунку ümmetтерде даарат алуу үчүн ал сууну гана иштетишчү. Ал эми бул ümmetke Allah Taala жеңилдик кылып, качан суу жок болгондо топурак менен таяммум алууга уруксат берген. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадистин аягында Бакара сүрөсүнүн акыркы аяттарынын фазилетин айтып өттү. Ал Аллахтын астындагы өзгөчө казынадан бул ümmetке берилген экен. Анда эмесе ушул эки аятты окуп өтөбүз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.